Тилектин кесиби дагы стоматолог экен. Азыр бул дыйканчылык ягада основной жумушум болуп калды. Мурун биякты хобби катары көрсөм. Азыр тигил жакты хобби катары калды. Бат эле байып кетейин деген го. Бат тез. Айылдан приемка ачылды, бияктан тердин кечке мал алып барып өткөрүп койдум. Вообще проблема жок. Вообще мощный экен. Көңүл кубантат. Курсуңарды өтпөдүм беле. Кышында февралда болгон экинчи бөлүмдө барып окуп, ошол жерден илим алып, мына монун баары эле ошонун результаты да. Ой, Тилек мага деген крупный берген клубникаңан бер депчи. Ошолорго совет. Азия, Муранада деген цветоностун гүлдөрү көп болот экен. Мында деген Мурананын аябай урожайный деп атпайбы? 1 гектарына мицинова сепсек деп атабыз. Ал баягы аябай таттуу. Канча клубника жеп көрдүм, даже местный деле жетпей калчу да экен деген. Көчөттүн тияктан келгендеги эле күчтүүсүн карабайсыздарбы? Сразу 3 рожок. 3 рожок менге. Да готовый экен да почти. Бирөө, 2, 3. Альбионду аласың, кышка чейин иштейсиң. КСДларды аласың, 40 күн аябай катуу иштейсиң. Андан кийин только көчөткө иштейт. Ойлодум, ягадага полный эле кириш керек. Колдон келсе жумушту да ташташ. Клубника көчөт алат элем, тигет элем дегендер болсо, алдыдагы номерлерге кайрылгыла. Бизден Италиядан, Турциядан, анан өзүбүздөн көчөттөр болот. Бизге деле сиздердин жардамыңыздар менен ушунча объем сейип атабыз. Окутуу борборлоруңардын аркасы менен мына ушунча ишти алып барып атабыз дыйканчылыкты. Кудайым буйрса, дагы деле окутууларды көбөйтө бергиле. Элдерге жардамдар тие берсин. Ден соолугуңар болсун. Силер байысыңар, анан биз байыбыз. Кудай буйрса. Салам алейкум, туугандар, дыйкандар, биздин катталуучулар. Биз дагы деле көлдө жүрөбүз. Көлдө биздин көчөт алган, биз менен чогуу иштешкен дыйкандардан кабар алып келгенбиз. Ар кимисинин полиясына барып, полияларын көрүп, кыдырып жүрөбүз. Азыр ушул ичке сууга келдик. Ичке сууда биз менен чогуу иштешкен Адлет, анан кийин Тилек деген байкелерибиз бар. Ошолор да бизден көчөт алган, өстүргөн клубникаларын көрүп, бир сере кабар алайын деп. Анан ким клубника көчөт алат элем, тигет элем дегендер болсо, алдыдагы номерлерге кайрылгыла. Бизден Италиядан, Турциядан, анан өзүбүздөн көчөттөр болот. Баасы 20 сомдон 30 сомго чейин, сүйлөшкөнүңөргө жараша номерлерге кайрылсаңар, балдар толук маалымат берет. Assalamu alaikum. Алейкум, кандай Тилек? Жакшысыз? Кандай иштер? Бул альбионбу? Ооба, жакшы, Кудайга шүгүр. Өзүңөр? Кыш баштады уже, Баягы биринчи кескен цветоностордон калып калгандарчы. Даамда бар бекен бирде? Жакшы бишелей экен, бирок. Ооба. Сугатка келгенде. Формасы жакшы экен. Ооба, мага формасы жакты да. Вообще сон канча бирден экиден канча ягада чыгып атат, бүт конический. Вообще прям сон болуп атат. Мисалы кээ бир сорттор деген бушканда учуп агарып калып калат атпайбы? А мында андай жок болуп атат да. Вообще мындай бир фон четкий. Бугорду да жакшы жасапсыңар. Сом ушул сенди 300 грамм алат десе ишенем да. Булар көчөттүн тияктан келгендеги эле күчтүүсүн карабайсыздарбы? Сразу 3 рожок. 3 рожок менге. Да готовый экен да почти. Ооба. Мына. Бирөө, 2, 3. Мунусунда 2 экен, 3 почти. Монда бирөө келип атат. Могу жаңы почка чыккан, жаңы рожок. А могул болсо, уже могул цветоносту таштайбыз да. Бул уже түшүмгө. Баш неме? Өтө жакшы экен. Немеси? Буйруса, көз тийбесин. Мына могулардагы экинчи цветоностор. Как раз мына. Цветоностун калыңын карабайсыздар. Жакшы иштепсиңер, мону плоттун отургузупсуңар, толтурупсуңар баарысын, Муну эми как положено засыпка отургуздук. Отургузгандан эми бизде дыйкандар жакшы көмбөй атышпайбы?
элдерди алып келебиз, түшүндүрүп беребиз. Баары бир эми баягы 5 кол тең эмес дегендей анча мынча болуп калат экен. Жакшы отурбай калгандарчы. Андан кийин кайра өзүнчө келип алып, баклажкаларды кесип алып эле жерден топуракты сузабыз. Баклажка ыңгайлуу экен да. Перфорацияга салабыз да, тегерегин ыктап коебуз. Ар бир ячейка, ар бир лумканы ошентип бүт баарын толуктап чыктык да. Муну көчөткө даярдап атсың. Бул Бектемиров азыр уже көчөткө заявкам бар. Бирок эми акырын окат кылат. Көчөт алсаңар болот экен тилектен. Ичке сууга келип, тилекти таап. Сон вообще. Бирок ушунучу усигин албай түшүмгө кенет этсең кандай болот эле? Мен азыр деген муну эме кылып атам Бектемиров. Тиги кыздар моларды деген отоп, малина отоп жүрүшпөйбү? Азыр булар отоп бүтүп келет да. Бияка келген чисто быйылкыга мен үчүн эксперимент. Азыр мисалы деген азыр мына моуну карайлы. Допустим, монда 2 мурут турбайбы? Анан 2 муруттун мен могу бирөөсүн эле таштап, калган муруттарын бүт кесип турайын деп атам. Ар бир мисалы могу жерде деген 60 000 көчөт бар да. Ооба. Анан бүт баарын эле кыркы берем, только ар бир кустан бирден эле мурут таштап турам. Анан ошондо эми ар биринен бирден 20-25 сомдон кетип калса, бул эми менин оюмча бир ар биринен бирден чыгып атпайбы? Саясатты түшүндүңөр да. Түшүндүм. Короче, түшүм чисто прибыльга, бир усик бир көчөттү жаап кетет. Ооба. Мисалы деген сизден алган баам бар да. Ошону чыгарып берсе деген ниетим бар да. Чыгарат. Кудай буйрса. Мен ойлоп атам, могу бир усиктен көп деле жабыркап алса керек. Жок, ошол мен дагы ойлодум да, ойлонуп отуруп кандай кылсам, если усиктин баарын таштап салсам, анда бул деген ягадага жакшы болбой калат. Анан эми чисто биздин өзүбүздүн практикабыз катары көрөлү дагы. Ар бирден мисалы эртең рабочийлер келет да, мисалы могул мурутты алып салат. Бирөөнү калтырат. Бул туруп турат. Баарын болду, ага тийбейт ошондо. Ага тийбейт. Астынан корешок кеткенде эле алып барып саябыз дагы, кардарларга жакшы качественный көчөт чыгарып беребиз, Кудай буйрса. Урожайды болсо таза иштеп, баягы быйылкы жылдан прибыль алалы деп, баягы элдерге дагы көргөзүп, мисалы фриго көчөт алсаңар, күчтүү болот. Ошол жылы эле түшүм бергенге мүмкүнчүлүк бар деген эмени баягы орусча айтканда доказать этели деген оюбуз бар да. Силердики азыркы могу өсүп аткандары бул мен ойлоп атам. Өтө жакшы экен. Бул жери деген эме. Кийин көчөт жетпей калып алып кетпедим беле? Ошол жерлер мына могуларды отургузуп чыкканбыз кайрачы. Кийин отургузганда. Бул кичинекейлер. Кийин отургузганда. Вообще мощный экен. Көңүл кубантат. Болгон аракетти кылып, баягы эми иштегенди эми үйрөнүп атсың да. Ооба. Могу ортолору таза. Бул жакты немелери могу азыр келип аткандар моулар делечи. Ооба. Вообще. Мисалы отургандан кийин где-то бир 15 күндө, 20 күндөн кийин биринчи гүлдөрдүн баарын кесип чыктык. Андан кийин мына могулар уже андан кийинки чыккан цветоностордо. Азыр мисалы Кудай буйрса бул өстү. Экинчи цветонос где-то бир ойлоп атам бир 10-15 күндөн кийин экинчи цветонос чыгат депчи. Буйрса азыр как раз ошонун үстүндө иш алып барып атабыз. Ошол цветоноска гонять этипчи. Муну сен азыр экинчи цветонос уже июльдун 15-inde чыкса. Основной муну түшүм бере турган моменти августтун 20-сынан сентябрдын аягына чейин да. Ошол моментте мындай жакшы түшүм берет да. Дегенде күн салкындайт. Ооба. Анан уже полный потенциал бул неме чоңоюп түшүм керегине даяр болуп калат да. Сеники бирок эрте да. Ооба. Сен может основной күчүн быйыл деле алып коюшуң мүмкүн да. Эми азыр ошол баягы эле элдерди ойлоп, мисалы жан биякта жер толтура, биякта жер толтура. Азыр элдердин баары хорошо тилек, сен өстүр, сенин урожайыңды көрөлү. Анан эсли жакшы болсо сенден көчөт алалы дейт да. Хорошо дедим, я вам докажу. Анан күзүндө иштеткиле, коркпогула. Эми айылда деле бүгүнкү күндө илгеркиде мурункудай караколго алып барып же өрүктүгө алып барып сатпай калбадыкпы? Айылдан приемка ачылды, бияктан тердиң, кечке мал алып барып өткөрүп койдуң, вообще проблема жок. Азыр эми болгон условиянын бүт баары түзүлүп атпайбы? Мына көчөттөрдү алып келип атасыңар, пленкалар, комплектующийлер жылдан жылга арзандап, доступный болуп келатат. Өзүң айтып кой да неме биздин университеттен бүткөнсүң.
Как раз мына силердин курсуңарды өтпөдүм беле. Кышында февралда болгон экинчи бөлүмдө барып окуп, ошол жерден илим алып, мына монун баары эле ошонун результаты да. Азыр Кудай буюрса, мисалы, Өзүң сабак өтө турган болуп калсың уже. ооба, Кудайга шүгүр, айылда биякта балдар сейип жүрүшөт да. Чалат тилек, муну берип атабыз, кандай кылалы? Же болбосо, муну берсек кандай болот? Же кайсыны берели деп сурайт. Анан ошол билимдин аркасында кичине мындай кенен, кесир жооп бересиң, жакшы шашпайчы. Эми билимиң алганың көрүнүп турат, результаты чынында жакшы экен. Өскөндөрү немелери. Бул жагы эмне? Малина. Бул жак малина. Палана сорту. 60 000 үштүк отургузгансың эмнеге, а? Клубникабы? Клубникадан. Ооба, 60 000 штук бар. Бул палана. Палана былтыр апрелдин 25-инен майдын 10-уна чейин отургузганбыз. Былтыр отургузгандарбы? Ооба, былтыр отургузгандар. Мурдагы жылы отургузган жокпу? Жок. Былтыр эле. Былтыр жазында. Азыр дагы бул да кичине отого алдырып ийдик деп, отосокпу деп балдарды салып арка бетинен башташты отопчу. Уже агрофонду бийик кармасаң, өзүң дагы көнөткенсиң, силерге дагы өткөргөн товарыбыз качественный болсо, баасы да жакшы болот турбайбы? Анан башынан баштап ошону колго алып, бул палана сорту баягы Талды сууда Жанарбек. Жанарбек, Мирбекте эки бир туугандар бар эмеспи, аганилер. Ошолор менен сүйлөшүп, ошолордон алган көчөт. Жакшы экен. Жакшы сон. Мына уже гүлдөп баштады. Кудайым буюрса, августтун башынан баштап уже как раз Альбион менен чогуу ассортимент сонун болот экен. Бою паз эмеспи? Жок, бул азыр именно ушул бул палананын бир байкаган жерибиз, могул деген баягы сиз келбедиңиз беле? Ошондо мына мондай болчу. Мондай болчу кенедей. Даже мондай болчу. Булар именно ошол түшүм берерге жакын бум, сразу өсөт экен. Азыр могу эми Кудай буюрса, ягода бышып атканда дагы келебиз. Келет деп ишенем. Анан буюрса келгенде көрсөңөр мына. Спокойно моундан келесиңер да. Могу малинадан канча сотук бар? Малинадан бул жерде 1,5 гектар бар. 1,5 гектар малина барбы? Ооба. 1,5 гектар малина. Бул жерде 1,5 гектар болгондо баягы эле көпчүлүк жерде бир туугандар болуп атпайбызбы? Бул жер 4 сол деген атамдын инисинин баласынын. Аталаш бир туугандарыбыз. Ар жагында 5 сол биздики. Биз кичине жазында көчөткө спрос аябай көп болуп кетпеди, эместигичи. Ошондуктан биз эми баягы көчөттүн дагы пайдасын көрөлү, күзүндө күзгүгө да калсын деп кичине көчөттү көбүрөөк кат. Эми баягы элдер кызыгып, тилек ушунча бер биз деле себели десе, аларды деле кыйбайт экенсиң. Макул келгиле, алгыла деп. Ошондуктан ар жактар көчөткө казылган. Ошондо 1,5 малина болсо 60 сотуктай. Клубника болсо жок. Клубника деген 1,20. 1,30дун тегереги да. 1,20, 1,30 экен. 1,20, 1,30. Ошондой болсо сенде бир далай эле жер бар экен. Могу өйдө жакта азыр кайсы сорт клубникаларды отургузгансың да? Азыр деген Россиядан сорт испытанияга деп биринчи башында жаңылып албайлы деп бизден эмеден өтө элек сортторду аз-аздан алдык да. Крапа 10 деген сорт келди. Азыр өйдө барганда 1-2 ягодасын көргөзөм, мына бышабыз деп турат. Андан сырткары Мурана деген сортту бул Күрмөнтүдө ким бар эмеспи? Бакыт. Бакыттан былтыр сорт испытанияга алып септим. Кудайга шүгүр, ал деле жакшы болуп атат. Андан сырткары Мицинова бар. Вивара бар. Вивара тоже испытанияда да. Биз жакта өзүң кандай көргөзөт, ошону көрөлү деп пока сееп койгонбуз. Мицинова бар. Клери бар. Ошол айтмакчы, Клери бизде деген Мициновадан кичине эле уступайт по вкусу. Даамы жакшы болот экен. Даамы аябай жакшы болот экен. Азиядагы сорт испытанияга келген кичине тоже дыйкандарга исключение. Азия аябай. Вообще, мисалы биз көбүбүз эле ойлоп атпайбы, баягы баарыбыз эле кызыгабыз. Мага деле чалган дыйкандар айтат. Ой, Тилек, мага деген крупный берген клубникаңан бер депчи. Ошолорго совет. Азия жакшы крупный берет экен. Эми Кудай буюрса бул Альбиондукун да көрүп атабыз. Муну дагы майда бербейт деп атат. Жалаң средний калибр, анан чоң калибр. Андан сырткары Альба бар. Альба дагы бар. Ал дагы аябай жакшы өсөт экен. Тоже урожайный сорт. Сен
келечекке кайсы сортторду көбөйтөйүн деген ой бар. Азыр эми Кудай буйрса как раз мына бүгүн могу кашаны жылдырып расширение болуп атабыз. Бул жакта да Кудайым буйрса 2,5 гектар жер бар дедим бе? 2,20. 2,20. Эми 2 гектар деп коелучу, баягы жол, сол аркы беркилер менен 2 гектар себип алсак, азыр эми Кудай буйрса 1 гектарына мицинова сепсек деп атабыз. Ал баягы аябай таттуу. Канча клубника жеп көрдүм, даже местный деле жетпей калчу да экен деген. Агрофонду жакшылап карап, булардын деген өзүнүн эмеси бар экен. Кичинекей светоносторун алып салсаң, күчү тиги чоңго кетип атпайбы? Ошондо качество жакшы, анан крупный дагы, товарный вид дагы аябай жакшы болот экен. И плюс биз кызыккан баасы дагы сонун болот экен. Баасы жакшы болот. Азыр эми бул жака ошону сеп 1 гектарына көрөлү деп атабыз. Альбион НСДдан септик Кудай буйрса, силерден алып. Турциядан келбеди беле. И андан сырткары өйдө жагындагы 1 гектарга Кудайым буйрса Азияны сепсек деп атабыз. Азия. Ооба. Потому что баягы элдердин көбү эле бул эки көз караш менен караш керек экенин уже жакында түшүнүп калдык да. Альбионду аласың, кышка чейин иштейсиң. КСДларды аласың, 40 күн аябай катуу иштейсиң. Андан кийин только көчөткө иштейт. Эс аласың. Эс аласың. Баягы биздикини да карасаңар, мына бул 1,5 гектар малинаны августта териш керек, и альбионду да августта териш керек. Анан бизде кичине жумушчу топтогу азыраак болуп атпайбы? Ассортимент бизге товарга да ассортимент болгон жакшы да. Ошого карап анан тияка жазында иштеп алсак, анан биякта күзүндө иштейбиз деген ой менен мындай экиге бөлдүк да. Мына туугандар, сон бул жагы малина, бул жагы клубника. Бизнести тилек катуу баштаптыр. Бат эле байып кетейин деген го, бат тез. Негизи баягы кыргыздарды айтып коет эмеспи? Өлүмдөн башкасынын баары эле тез болгон жакшы деп. Эме бир казак дос бар эле. Тез байыш керек болот. Тез деген сен да. Кудай буйрса аракет кылып атабыз. Үзүрүн көрөсүңөр эми, быйыл эле силер көрөт экенсиңер үзүрүн Кудай буйрса. Кийинки жылдан уже кадимкидей. Объемго чыгат экенсиңер. Немеси? Кече айтып калбадыңбы өзүңчү? Бул жакта суук депчи. Мына абаны карабайсызбы? Жок, немени? Дыйкандарга эскертүү катарындачы жана Агроспан. Жанагы башында былтыр алып келип Клерини, Альбаны, Азиядан кичине, анан Мицинова. Основной Альба, Клери, Мицинова үчөө объем себилди да. Анан жазында баягы баарыбыздыкы эле билбестик болуп кетти да. Анан келди дагы 6-7 күн үшүк туруп алды. Агроспанды алып келип жетишпей калдык, жабылбай калды. Анан ошо менен üşүтүп алдык да. Суу калды. Ооба, көлгө эскертүү деп деле койсом болот болуш керек. Колдон келишинче, билбейм, эми ар ким сен өзүңүн оюң да. Мен ошо лично менин оюм НСДга басым жасасак туура болот го деп атам да. Жана кышка чейин түшүн берген. Кышка чейин түшүн берген. Себеби деген, мисалы КСДны деген жазында вдруг üşүтүп алсаң, же мөндүргө соктуруп алсаң, потому что бизди карабайсызбы, тоо жакында. Эки булут бириксе келип жаан жайт. Же болбосо суук түшөт. Анан болгону бир шанс болот атпайбы? Ошол шансты кой берсең, күзгө чейин түшүмү жок каласың. Бармагың тиштеп калышың мүмкүн да. Ошондуктан НСДны отурса, мисалы, сорттор көп болот атпайбы? Альбион бар, Мурана бар, Вивара бар. Дагы ошол 1-2 сортту изучать этип атабыз, Кудай буйрса. Ошолордон дагы сеп, испытаниядан өтүп кетсе, анда ошолордон отурсак деп. Баягы биринчи волна üşүсө деле мейли, калган волнасы берип атпайбы? Калган 2 волна. Күзгө чейин бере берет. Эми ал жагындагы дыйкандар өстөрү, дыйкандар чечим кабыл алыш өзүңөрдөн, анан кийин тилек кышка чейин түшүн берген ремонтанттын сорт отурубуз дедиң эле го, отургузуп алып мен минтип атам деп эртең проблемаңарды айтып келбейли да. Эми баягы дыйкандын баары ар кимдин өзүнүн ою. Өзүнүн. Бул мисалы быйыл практикадан өткөрүп, ошон үчүн ремонтанттын сорт лучше окшойт деп быйылкы чыгарып аткан анализде да. А бирок өзү быйыл бул жака деле мына Мицунованы, Азияны тигем деп пландаштырып атат. Бул жагын Альбиону бар болуп атпайбы? Ошон үчүн бул ассортимент кылып по-любому тиге берет. Кийинки жылкыга бирок бул даярданат да. Тилек Агроспан алып коет, кышында жабат.
жазында суу түшкөн моментте жаап турат дегендей. Бул даярданып атат. Анан кээ биркилер ошол даярданып түшүмү алсаңар болот. Эми клубниканы деле гүлдөп калган моментинде суу уруп кетсе, мени күйүп кетет да. А так дыйканчылык сонун экен. Малина эмне дагы көбөйтөм деген ой барбы же? Пока. Азыр эми биринчи негизи башында малинадан баштадык да. Мындан деле Кудайга шүгүр былтыр отургуздук. Талчулуктарга дагы моменттен пайдаланып рахматымды айтайын. Рахмат эми. Алар мүмкүн болбосо, ким билет, себилбей калмак, ушундай сыяктуучу эми алар деле ошо Алла Тааламдын насиби менен ошол жак менен таанышып калдым, алардан алдым. Аларга деле рахмат. Алган жылы отургузган жылы эле бул инибиз экөөбүздүкүнөн кошулуп, по-моему, 1,5 гектардан 1 тоннадан кичине ашыгыраак берди отургузган жылы эле. Отургузган жылы эле. Отургузган жылы эле. Быйыл болсо эми жазында Кудайга шүгүр кенен эле көчөт саттык. Бул уже өзүн актап койду десек болот да. Сразу эле көчөт кастыңарбы? Ооба. Себеби бизде жер жакшы, климат жакшы, суу, булактын суусу сонун болотпу? Чайлап кетет, а? Ооба. Мисалы, чүйлүктөрдөн сурадым да. Бир түп баланадан же полькадан эмдиги жылы канча чыгып атат десем, кимден? Арсенден сурадым да. Бир түптөн деген 7-8 тегереги чыгат. 15ке чейин жакшы болсо деди да. Бою анча көтөрүлбөйт. Биздикин келип эми баягы ачык эле айтыш керек да. Кээ бир жеринен 20дан, 25ден 30га чейин чыгып кетти бир түптөн. Могу узундугу канча? Негизи тетиги бактан баштап бул поля деген тигиге чейин бир да, тигил бакка чейин. Ошол экөөнүн ортосу где-то 800 метр. 800 метр. Почти 400. Бул жагы 400 чыкпаса керек, а? Бул жагы 500 метрден ашык экен да, 500. Бул жагы ошол 500, үстү где-то бир 300, 350, 300 ооба, 300. А могу жагын отош керек экен. Ошол тиги кимдер? Балдар отоп жүрүт. Бул жагынан баштап коелук. Бул жагын кесип салгыла. Таштасаң ушей детпей жатып калган. Поляны зыңкытсаңар бирок эшиктерди. Бул пока убактылуу турат. Бул жак эки бөлүнөт экен. Бул жак деген көчөт маселеси кээде келип тыйынга да такалат да. Ооба. Анан сортту көбөйтүп калсак жакшы чыкса деген ой менен булардын баарын калтырганбыз. Вдруг жакшы чыгып калса көбөйт. Мына как раз могу Крапа 10 деген жанагы айтып аткан. Могул биринчи светонос болчу да. Бул уже андан сырткары уже дагы 2 светонос чыкты уже. Бунун немеден дагы рекламасын көрүп калдым, немесин. Ойду жагынан тартсаң маден. Немесин көрүп калдым. Характеристикасын. Крапа 10. Өтө чоң, анан кийин товарный вид өтө жакшы болот деп. Муну деген мен азыр эме кылып атам, муну карабайсыздар, бушканда эле мен дамын көрүп такыр жей албай койдум. Кызарып баштаса эле балдар жеп коет. Буякта чоң-чоңдор. Буларды деген жанагы нормировка деген, мисалы могу биринчи светоностон деген 5 гүл гүлдөйт экен да, могу биринчисинен. Анан деген 2 светоносын кесип койдум да. Үчөө кандай чыгат экен депчи. Бунун немесинде, товарный видинде такыр проблема жок дейт. Бул стандарт болуп чыга берет экен да, чоң болуп. Мына могуларды карабайсыздар, булар деле. Могулар азыр деген средний размер экен. Ушуну дамын жесек жакшы болмок экен, а? Муну бектеп күндө поляда жүргөн мен жей албай койдум, башка бирөө келип эле илип кетет. Ного? Азиябы? Жок, бул деген эме, клери. Клери? Жот почему-то башка келип калды ушул жер. Мына могул эме да. Вивара деген могул сорт. Буларды көбүнчө эле усикке коюп атканга көчөт, а? Ооба. Инстаграм менен эме кырсышты үйдүгө окшойт. Инстаграм канал бар да айткандай сенде. Ооба. Ягода исыккуле. Булар деген жазында эле отургузулган көчөттөр бектемир. Тоже жакшы көргөзүп атат, өзүң Кудай буйрсачы. Могу аппак болуп гүлдөп атып турган эмне бул? Кайсыл?
Бул жак көчөткө калган жерлер. Сборка бүттү да. Анан отос менен таштап, могул баягы муруту чыкканда клёнкада тура берсе деген корешоктор ажок болуп калат турбайбы? Анан тиги өйдө жакты ошого таштадык кичине салкындап, чөп аралап кичине жаап турсун депчи. Момундай болуп ажок болот. Жок, могуну айтып атам, могуну. Могулбу? Мурана ушул. Былтыр тиги кимден Азамат Сейсенбиев беле? Ошондон тиги бакталып келбеди беле? Анан ошондон сээп койгонбуз былтыр. Былтыр мына кыш келем деп атканда септик. Сен ушуга карап айтып атсың да? Эмнени? Жанагы анализди. Ооба. Мисалы, могунун деген Бектемирова биринчи светоносу үшүп кеткен. Анан карабайсыңарбы, экинчи шансын берип атат азыр. Ооба. Ошон үчүн ушулардын баарын баягы практика кылып, анализдеп эме кылат экенсиң. Көрүп таразалапчы. Мунун могу ягоданын формасы Ошол проблема экен, жанагы айтып атканым ошол да. Муранада кичине форма башкачараак. Альбион формасы конусный болуп жакшы болуп атат да. Сонун гүлдөп турган могу, Ооба. Азыр эми бул ушул гүлдөп атпайбы? Ушу менен бүттү, токтобойт кышка чейин. Кудайым буйрса деп туралы. Мунун бул ар бир сорттун өзгөчөлүгү болуп атпайбы, Бектемирова? Муранада деген светоностун гүлдөрү көп болот экен. Мында деген Мурананын аябай урожайный деп атпайбы? Ооба. Мында деген эмеси светоност. Бул Мицунова. Ооба. Жиш го бул. Ооба, мунун отосу менен баарын. Булчу? Бул кимдики жанагы? Инимдики. Бул деле Мицунова. Ушуларды сууга алып кетти, Бул сууга алып кеткенден кийин өсүп чыккандагысы да. Ушул клубун дамып жагат да. Өткөндө терип алып, тиги башында отуруп алып, Мицунованы канчаны жей алар экенмин деп жедим да. Токтобойт экенсиң да. Ооба. Тынбай эле жей берет экенсиң. Бул баягы үшү курганда, бул жерде жалбырак жок болчу. Бүт курап калган. Андан кийинки өсүп чыккан жалбырак ушул. Буларды да көчөткө даярдап атсың да. Булар да көчөткө дайындалып атат. Башында малина болуп, малинанын темасы аябай көп болуп кетпеди? Ооба. Азыр эми быйылдан баштап клубникага огондор аябай көп. Объем сээп. Мунун быйыл пайда ала албапсыңардан да? Бул жактанбы? Эми ягодадан где-то бир 3 партия, 4 партия саттык. Андан кийин уже эмеге көчөткө таштап салдык да. Азыр эми Кудайга шүгүр көчөттөргө заявка алып атабыз. Бул Клери, Альбалардан делечи, Мицуновадан. Так ягоданы суу куруп кеткенден кийин ас үчүн берип калды. Ооба. Бул деген клубника сентябрдын 5-inde отургузганбыз. Баягы силер менен сүйлөштүр, 15-ci августка чейин жетиштиңер деп кетпедиңер беле? Ооба. Болбой эле көгөрүп алып келип сээп койгонбуз. Анан жазында чыкканда сразу эле Бул эмне сорт? бул Клери. Азияга кандай? Азия дейт, бурчта эле кичине эле. Кичине эле. Ооба. Клери бар турбайбы? Бизде карабайсыңар, жалбырак аябай чоң болуп чыгып кетет экен да. Силерде эми ягодадан такыр проблема болбош керек. Ошол жерден сугарасыңбы? Ооба, бассейн бар. Бул жерге эмне отургузайын деп атасың? Мальга. Мальга деген клубникабы? Каяктан? Тиги ким, атам инисинин баласы алып келген да. По-моему, тиги кимден, Алишерден алып келди да. Жанагы айтып аткан, силерге айтып атпадым беле? Монда ото басып жатпайбы? Перфорациядан бүт ото чыгып кетти. 15.000 көчөттүн орду тетинде ото баштаганбыз, тигине карабайсызбы? Бош жатат. Ошол жака да отурушуңар керек.
көчөт болсо. Көчөт алып келип соң ошол жерде отурса болот. Митсунованы. Анын аралаш болуп калат. Бул деген эме болуп калат экен Бектемиров. Мисалы, могу катарды КСД кылып келатам да. КСД кылыш керек экен. Бөлдүңбү? Сразу бир сорту полный кылыш керек экен. А так могу жерде деген. Могунун ичинде эле азыр 7 сорт бар. Вообще бирөө гүлдөп атат. Кайсынысына кайсы удобренияңды бере албай, баягы ошибкаларды ошентип азыр акырындан оңдоп келатабыз да. Бардак болуп атат дебейсиңби? Ооба. Ооба, порядка азыр. Азыр эми акырындан порядкалап келатабыз. Бул жерде айдатасың эле. Бул жерде эртең дыты келет. Чоң тракторчу. Бузат. Ооба. Ошол бузат, 2 жолу бузабыз. 2 жолу бузгандан кийин кайра жана картошканы кандай кылып окучивать этебиз. Анан холостой эле культ эмени картошка копалка барго. Ошону кое беребиз. Топурактардын баарын, тамырдын баарын элеп чыгарат. Андан кийин анан тиги фрезадан кийин беребиз. Мунуку деген эң башкысы клубниканын почваны даярдаш керек турбайбы, жакшылап. Жакшы жерди даярдаш керек. Ылдый жакты, бул жактарды сээп жүрүп кичине опыт алып калдык да. Топуракты аябай түздөп, жакшы кылып, тамырлардын баарын алып салып туруп анан отургузуп койсок ошондо ото дагы кыйнабайт да. Эми бул ягодный бизнестин келечеги бар үчүн көбөйтүп атасың да. О, эми Кудай буйрса биякты көрдүк. Адлет байке пойлазда көрүнүп турат экен бул жерде да. Уже клубникага кирдик да, малинаны уже даамын татып алгандайын, уже ойлодум ягодага полный эле кириш керек. Колдон келсе жумушту да ташташ керек. Деп анан малинага бул жерге 3 сорт, жанагы айткан 3 сортту заказ бердик. Клубника. Ооба. Бул башында бул эмелердин баары бул малинага Хайлендерди саткам. А тиги клубникага Субарыны саттым. Машина жок калма. Ооба, эми баягы Кудай деген кур калбайт деген бар эмеспи? Ошол эле бир аз өтпөй эле кайра 1-2 айдан кийин машина алдык. Азыр айдап жүрбөймүн да. Ооба. Немеси Анан алып келип бул Митсунованы септи да. Клубниканы да болбу, бир букаң сат кеттик жүрүп. Деп анан 40 000 сомго сатып бул Митсунованы алып келип септи. Быйыл анча-мынча көрдү, муруттарын алып эме кылып атат. Анан баягы күнү бул Альбионду алып келип сепкенде малинасын карайт, анан тиги арка кашанын жээгинде 1 гектар маравиласы бар. Малина. Жакшы көктөдү аларды кыда. Анан тилеги бар силер менен сүйлөшөйүн дегем дейт. Анан да хорошо сүйлөшөлү, эмне болду? Десем, клубниканын көчөтү керек. Кайсы көчөт керек десем, Альбион керек дейт. Макул, без проблем жасайлы. Канча жерге десем, ушул ылдый жакта 90 сот үй деди, ушундай жер бар экен. Ушул Альбион аябай жагып атат, ошону көбөйтпөйлүбү дейт. Хорошо деп азыр эми ага жасап беришим керек. Кең суудан бирөө келип кетти, 50 сот үйга деп. Ал уже кадимкидей аванс берип, акчаларын санап, монткенде уже башында баштап атканда үйдөгүлөр ата-энем кичине каршы болгон да. Анан азыр эми жазында Кудайга шүгүр малинадан 900 000 сомго көчөт саттык. Саттык, клёнкасын алып, баягы сизден көчөт бериле депчи. Ошо менен аякка кирдик. Буларды азыр эми ошондон калган акчаларына иштетип атабыз, тынбай элечи. Азыр эми буюрса бул көчөттөргө дагы заявка берип, аванстарын таштап, кыскасы бизнеске баш оту менен кирген турбайсың? Бизнеске баш отубуз менен кирдик. Караколдо жумуш калды. Өзүң кесип калды. Өзүмдүн кесибим калды. Бул туугандар Тилектин кесиби дагы стоматолог экен. Көп клиникаларда иштегенсиң, 2013 жылы Караколдо государственный стоматология бар, ошол жакка киргем. Өзү окуун каяктан бүттүң? Мен окууну деген Кара Балтадан бүтүп келем. 2009 жылы тапшырдым, 2013 бүттүм. 2012 кириптирмин. 2012 окууну бүтүп келдим. Областной стоматологияга кирдим, ал жакта иштедим бир 5 жыл, 6 жылда иштедик. Андан кийин уже өнүгүш керек деп изденип баштап өзүнчө иштегенге аракет кылып көрдүк. Частный клиника арендага алып, врачтарды отургузуп, Кудайга шүгүр, эми ал клиника азыркыга чейин иштейт. Азыркыга чейин ордубуз бар ал жердечи. Каалаган кезде барасың, бир аз иштеп коесуң, баягы 10 жыл иштегенден кийин уже кадимкидей ал жумушту да сагынып калат экенсиң. Анан кээде пациенттер чалганда барып, айына бир жолу, 2 жолу. Азыр эми бул жак, мисалы, мурун стоматология основной жумушум болсо,
азыр бул дыйканчылык ягада основной жумушум болуп калды. Мурун биякты хобби катары көрсөм. Азыр бул Азыр тигил жакты хобби хобби катары. болуп калды. Ооба. Колго кычканда баары тучкулак болосуң. Баягы иштеп жүргөн, көнүп алган кадимкидей жумушту да сагынып калат экенсиң. Эми стоматолог деле бул өтө жоопкерчиликтүү жумуш да. Ооба. Проблемасы да көп болуш керек анын. Ооба, көп. Анан ага караганда аны кылган адамдар мен ойлойм, ягадан тим эле кыйта кылса керек. Бул жерде жана жашоо жыргалда бул жакта. Бизде анын үстүнө бул клубникага кичине тажрыйба болуп калды да. Ушул эле поляда тиги бактар турбайбы? Ошол жакта илгери атамдар болуп, биз мектепте окуп жүргөндө бир 20 сотыгдай местный клубникачы Виктория. Ошону сээп, иштетип, ал кезде азыркындай мына азыр эми бүт условияларды түзүп, курстарды ачып, дыйкандардын баарына жардам берип атпайсыңарбы? Ал кезде андай информация жок, агросопровождение жок, бул клубникалар дагы ооруп атпайбы? Ооба. Ошондой ооруларга чалдыгып, анын үстүнө бир четинен биз дагы окуубузду, мектепти бүттүк дагы окуу жайларга тапшырып кетип калдык да. Анан ошонун айынан бияк токтоп калган, где-то бир 5 жыл, 6 жылдай токтоп калган. Азыр эми Кудай буюрса буларды сээп өстүрүп атабыз. Баары ойдогудай. Могу жерде канча аренда алдың? Если не секрет. Секретпи? Бул жер эми Айтпай эле кой. Билип атасыңар да. Жердин арендасы кымбаттап кетпесин. Ооба, айтпай эле коеюнчу. Лучше мындай эле калсын, все, болду, түшүнүктүү. Жакшы, жакшы. Кудай буюрса эми күзүндө мунун баарысын немесин үзүрүн көрөт экенсиңер. Жактыбы акыры бизнес? Ооба. Жакты. Эми карабайсыңар, тиякта стоматологияны таштап коюп. Жакка эле эми бир чети поляга келип дыйканчылык кылсаң, аба таза, ар ким башыңды оорутпайт. Анын үстүнө өзүң бул дыйканчылыкты сүйүп, болгон аракетиңди кылып, жакшы карасаң, ушул жерден деле удовольствие алып эс аласың да. Эми дыйкандар дагы маалымат катары айтып коеюн. Бул неме? Тилек ушул ичке суу айылындагы ичке суу кооперативи бар. Ушул кооперативде ушул жетекчилик кылат. Жакында жетекчиликти алдың, Ооба. Жетекчиликти кылат. Айылдын баарысы ошол кооперативге мүчө болуп кирген экен. Ошол могу эшигин жаап койдум. Ошол кооперативдин өзүнүн жери бар экен. 85 гектар жериңер барбы? Азыр сугат жерден 30 гектардай бар. 30 гектар. Калганы кайракы? Калганы кайрак жер. Ушул жердин баарысын ушул бала иштетет экен эми. Жетектеп. Анан өзүнүн дагы ишин кылып жетишип атат. Бул деген өтө жакшы. Анан чынында могу кылган ишиң сон экен. Немези Ушул жак менен түшүп кетели. чөп. Бисмилла. Чөбү жок, таза өсүп аткандары. Анан тиги өйдө жакка аны себептер менен чөбүн таштапсың да. Ооба, ал жак эми көчөткө бир аз салкындап турсун деп. Анын үстүнө урожай да бүттү да. Урожай бүттү. КГ сорттордукун ооба. Азыр эми биздики основной упор малинага, себеби дегенде бул малина азыр гүлдөп атпайбы? Где-то бир 20-25 күндөн баштап бул уже түшүм берип баштайт. Клубника дагы түшүм берип баштайт. Ошондуктан азыр основной упор ушул жерде. Анан тигил жерди дайындап атабыз, топурактычы, почваны. Качан отургузуп баштайсыңар? Көчөттөр келген үйдө рассадниктер. Сен сентябрдын канчасында отургузсуң дедиң? Кайсына? Өйдө жактагы. Клери альбаларды сентябрдын 5-inde отургузгам. Сентябрдын 5-inde ошондо жетиштиби? Ооба. Спокойно жетишти. И то даже мен ойлоп калдым, бул полный потенциалын көргөзө албай калдыбы депчи. Себеби мен санасам көп элдерден угуп жүрөм, Альба Клери где-то бир 15 цветонос берет депчи. 15-16 цветонос берет деп. Биздикин мен өткөндө үшүп жүргөндө
үшүп кеткен цветоносторун жуып чыктым да. Бир түптөн где-то бир 9-11 цветонос үшүп кетти, ошону жулуп алып салдым. Андан сырткары где-то бир 2 цветонос түшүм берди да. Ошондуктан жанагы айтып атканым ошол да, болушунча кышка чейин түшүм берген сорттор көлгө жакшыраак болот беле депчи. Может быть. Бирок ошондо көлгө могу клубникаларды августтун аягына чейин тигип бүтүп койсо, кийинки жылы түшүм алса болот экен да. Ооба. Азыр эми Кудай буйрса биз бул жерди дайындап, эми колдон келишинче эртерээк өстүрүп, эртерээк кышка дайындайлы деп ушул жерди эртерээк дайындап атабыз да. Азыр эми Мицунова чүйдө кандай берип атат и көлдө кандай берет, ошонун эмеси, результаты азыр көбүбүзгө кызык болуп атат да. Кандай болот? Быйыл белгисиз болуп калды. Быйыл белгисиз болуп калды. Үшү куруп кетти да. Азыр мисалы чүйдө примерный расчет 300 граммдан 600 граммга чейин деп, допустим деп санасак, мисалы, минимальный 300 депчи. Анан эми жазында Кудай буйрса, азыр биз июлдун бир 15-теринде отургузуп бүтсөк, июлдун аягы, август, сентябрь, октябрдын жарымына чейин өстүрсөк, 3 ай кенен өсөт да. Ооба. 3 ай кенен өсүп, кусту аябай чоң кылып кышка дайындап, үстүн агроспан менен жаап, как положено. Бүт эмелерин соблюдать этип, нормаларын өстүрүп көрөлү деп атабыз да. Жазында кандай түшүм берет? Ооба. Может быть, айтып аткан нормадан көп береби? Ошол Силердин топурагыңар менен чынында ылдыйкы топурактын айырмасы бар экен, а? ооба. Ошону айтып атпаймынбы, жанагы анализ берип коюш керекпи? Ооба, силердики капкара экен да. Эми ылдый жактыкы капкара экен. Бул жактыкы кичине. Азыр мисалы могулар монтип гүлдө бутон байлап атпайбы? Бул уже ягоданын эмесин көрүп баштадык. Калийный удобрения, азыр деген жанагындай ар кандай настойкалар болуп атпайбы? Био удобрения депчи, биоорганика деп, ошолордон берип атабыз. Кудай буйрса эми борный кислота беребиз, кальций беребиз. Могу клубникаларга азыркы учурда кандай дарыларды берип атасыңар? Альбионго мисалы. Альбионго Полив деген бүгүн канчасы? Бүгүн 3-ө, Экиси. Экиси. Кече сугат болду. Эме бердик. Жанагы настойка. Чалкан. Экспорцет. Ал кимдин рецеби? Как раз бул атам инисинин баласы деп атпаймынбы? Ал именно ушул органиканы, аз баарыбыз эле органикага өтөлү деп, жакшы элдерге дагы зыян келбесин деп аракет кылып атпайбызбы? Анан ал жигит, аты Нурсултан, ал дагы аябай ушул органикага басым жасап, ошону жасап көрүп, испытания кылып көрүп, мына могулардын бүт баары эле ошонун результаты. Ошонун результаты. Ооба. Сугарабыз как положено. Анын аркасынан эле тамчылатып ошолорду берип коебуз. Азыркы ошол 800 метрден бассейнден ушул жака чейин суу тебеби? Спокойно эле тебет, ооба. Могул эйлүүлүгү эле тебет. Вообще без проблем. Жакшы тилек анда. Иштерге ийгилик. Кудай буйруса августтун 20-ларына келишибиз керек экен, а? Ошондо клубникаң дагы түшүмгө кирип, малинаң да түшүмгө кирип калат. Августтун 15-нен ары боло берет да. Бул эми эксперимент. Көлдүкүн дагы жакшы түшүнө албай атабыз, бирок көлдүн климаты, ягодасынын бере турган убактысы рынокто жакшы болуп атат. Ошол. Өткөндө бизде үшүк жүрүп ягода чыкпай калды. Бирок өзүнүн эмеси, волнасы үшүктөн калгандар берип атты аз-азданчы. Өзүңүз деле байкасаңыз керек, чүйдө ягода түгөндү. Биякта башталды. Бүт баары бизге келди. Келет, ягода жок, кетип калат. Азыр деле мисалы чүйдө менин оюмча клубникадагы, малинадагы башталып атат окшойт. Эми башталып атат. А бизде болсо эми бутон байлап атат да. Силерки могу үстүндөгү самый крупный ягодасы бүтүп, ылдыйлаганда кичине майдаланып баштайт да. Силерки ошого түшкөндө биздики крупный чыгат да. Биздин окошкабыз ошол болуп атпайбы? Эң жакшысы.
Ошол кезде азыр эми сурамжылоолор менен билип атабыз то что чүйдө жок, түштүктө жок, даже Россиянын көп региондорунда жок болуп калат экен. Клубника жок. Клубника жок болуп калат экен. Ошол моментте ысык көлдүккө башып бышып. Көлдүк дыйкандарга алтын сырга дебеймби? Буларыңарга күмүш сырга. Күмүш сырга. Коркпой эле себе берсеңер болот. Бирок көп мээнетти талап кылат бул. Талап кылат экен. Анан көчөттө сатып койдуң анчамды. Ооба, көчөттө сатып коебуз. Көчөт болсо кайрылат экенсиңер. Бул Тилектин Instagram баракчасын калтырып коебуз. Эми ичке сууга кызыккандар болсо Тилекке кайрыласыңар. Жакшы Тилек, ден соолукта бол. Ишке ийгилик. Хорошо. Чоң рахмат. Силердин да ден соолугуңар болсун. Силер дагы ушинтип дайыма эле дыйкандарга жардам берип, бизге деле сиздердин жардамыңыздар менен ушунча объем себип атабыз. Окутуу борборлоруңардын аркасы менен мына ушунча ишти алып барып атабыз дыйканчылык кылып, Кудайым буюрса. Дагы деле окутууларды көбөйтө бергиле. Элдерге жардамыңар тие берсин. Ден соолугуңар болсун. Силер байысаңар анан биз байыбыз. Кудай буюрса. Хорошо.